Бүгүн 9-декабрда отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитети Жалал Абадка курулуп жаткан мамлекеттик ипотекалык үйлөрдүн курулушу менен таанышышты. 9 депутаттан түзүлгөн топ турак жай комплекстериндеги жылуулук жана электр энергиясы менен камсыз кылуу боюнча жүргүзүлүп жаткан иштерин жеринен көрүштү. Котелдорубуз бардыгы автоматика немесинде иштейт, коопсуздук немелер бардыгы каралган. Ар бир котел үстүндө өзүнүн предохранительный клапандары, суулар расширение болгондо компенсаторный бачокторубуз, дымоходторубуз, ошо атайын газга неме кылынган нержавеющий сэндвич турбалар. Биринчи жолу ушундай котельный курдук да. Это все бардыгы урматтуу президентибиз Садыр Рожевич, урматтуу генерал Камчак Илшаевичтин эмгеги да. Ушу кишилер экөө тең акчанын баарын каржылап берип, до тыйына, до копейки бардыгы под контролем. До копейки баарын целенаправленно кыласыңар. Эл өкүлдөрү мамлекет салып жаткан турак жайлардын жылуулук жана электр энергиясы менен камсыздоо системаларын көрүп, от казандардын сапатына жана коопсуздугуна өзгөчө көңүл бурууга чакырышты. Тиешелүү жетекчилердин маалыматына ылайык, аталган жылытуу системалары заманбап талаптарга жооп берет жана бир эле учурда газ менен да, мазут менен да иштөө мүмкүнчүлүгүнө ээ. Мында бир катар объекттерде борбордук жылытуу тутумдарына кошулуу каралган. Про итальянский баягы аппараттарды алып келип коюптур. Өтө качествосы өтө жакшы, өтө мындай потоплениени бериптир. Мына бүт элек, бирок квартиралар жылуу өтө. Бардык нерсе ошо бардык мына бир комнаттуу квартиралар 60-70 квадратный метр болдон салынып тур. Эми башка 2-3 квартираларды айтпай эле коелу. Ошондуктан мына бүт элек квартиралар өтө жылуу. Жылытуу системасы, отопительный котелдордун абалы кандай? Ошону жалпысынан биз көрдүк. Бүгүнкү күндө акыркы заманбап бул Кыргызстандын практикасында биринчи жолу коюлуп аткан жаңа заманбап отканаларды көрүп атабыз. Чындыгында бул эми азыркы замандын талабына жараша ушунчалык чоң территорияны, ушунчалык чоң объемду үзгүлтүксүз жылуулук менен камсыздаанын үстүндө жакшы иш алып барып атышыптыр. Бир гана ыраазычылык айтып, сүйүнүп гана турабыз. Үйлөрдүн ушул салынып аткан сапатын, ушул жердеги баягы суу менен электр чысты менен кандай камсыз болуп атат, башка баягы жылуулук жактарын ушул бардык жагын ошо карап чыгып атабыз эртеден бери. Мен ойлойм ушул бийик деңгээлде салынып атыптыр. Мына проекттардагы мен сүйлөштүм, айтат ошо сырттан алып келгенбизде жакшы проекттер экен, бул дагы бир шаардын өзүнчө бир көркүн ачып атат да. Анан эми ойлойм азырда бүгүн ошо Ош шаарында дагы курулуп атыптыр. Ушул Жалал Абад областы боюнча бүгүнкү күндө 67 000 квадрат метр салынып атыптыр. Общий Ош, Жалал Абад, Баткен областы боюнча 1,5 миллион квадрат метр үй салынып атыптыр. Ошонун бардыгына буйруса карап чыгабыз. Ошо бардыгы мен ойлойм бүгүнкү күндө ушул мамлекет талапка жооп бере турган эле негизи болуп атыптыр. Ошо бүт баары менен таанышып атабыз. Учурда Жалал Абадта 803 537 метр квадрат аянтта 11 703 батир курулуп жатат. Турак жай Жалал Абад шаарында жана Сузак районунда жайгашкан. Көчмө жыйында депутаттар Асман резиденстин 1, 2, 5, 6, 7, 9 кварталындагы үйлөрдүн курулушун көрүштү. Эл өкүлдөрү мамлекеттин бул программасын колдоого аларлык экенин белгилеп, сапаты жогорку деңгээлде экенин айтышты. Бүгүн келип, действительно, мындай приятный ощущение болуп атат. Бунун үчүн биз урматтуу президентибизге, генерал Камчак Ташиевке, өкмөт башчыбызга ыраазычылык билдирип кетиш керек. Биринчиден, азыр мен ойлогон эмесмин, действительно мондой ушундай районный центрде ушундай бир уникальный үйлөр салынып атат деп. Проектлердин баары аябай уникальный экен. Бүт акыркы заманбап техникаларды колдонушуп атып, жана котельнясын көрдүк. Биздин комитетке караштуу болгондон мындай котельнияларды мен көргөн эмесмин Кыргызстандын ичинде. Мен курулуш тармагында аралашкам. Анан бүт баары сниптер менен ушундай качестволору жакшы, анан до ключа салып атыптыр үйлөрдүн баарын. Бул биздин элибизди кубандырат. Кудай буйруса, чында ГИКтин жетекчилерине рахмат. Эми бул токтобой тез аранын ичинде ошо өз убагында аягына жетип туруп, анан биздин элдерибизге берилсе, мен ойлойм элдин баары кубанат болуш керек. Бул бир эле Жалал Абад областында эмес, азыр биздин президентибиздин тапшырмасы менен ар бир областта ГИКтин үйлөрү салынып атат. Мына мен как Таластын депутаты катары мен ойлойм, азыр Таласта да башталды 5 кабаттуу ГИКтин үйлөрү. Ошолор да ушул проектлер менен салынса, мен ойлойм, действительно Талас шаарында да көркүнө чыкмакта. Азыр биз келдик, могу районный центрде кандай приятно. Биздин Кыргызстанда мындай проекттер болгон эмес. Буну көрүп турам, что бул башка жактан келген проект. Бул биринчиден, экинчиден эми
бардык шарттар менен курулуп аткандыгына. Экинчиси ошол сатып алып аткан биздин кардарларыбыз дагы ошонун ичиндеги социальный блоктогу жанагындай кызматкерлерибизге берип койгондун бардыгынын ичиндеги шарттардын баарын көрүп атабыз. Эми биз буга чейин деле мына курулуш компаниялардын кандай кылып өткөрүп жүргөндөрүн көргөнбүз да. Мына даже элементарный санузелдеринен баштап ошолорду дагы көрүп мындай көзүң тоя турган иштер болуп тур. Бейле кетсек, отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитетинин көчмө жыйыны эртең 10 декабрь Ош облусунда уланат. Анда мамлекеттик ипотекалык үйлөрдүн курулушунун жүрүшү менен таанышышат. Мындан сырткары Ош электр тармактар ишканасынын ишмердиги, Кыргыз индустрия ачык акционердик коомунун Оштогу объекттери, Ош Ноокат жолунун жээгинде кум шагыл аралашмасын чыгарган завод, тоо кен компанияларынын аткарган иштерин көрүп, экологияга тийгизген таасирин карап чыгуу пландалган. Асел Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы, Жалал Абад.